Дистанттык окуу боюнча бул өзүнүн бир эрежеси бар. Мисалы үчүн министрлик кээ бирге жанагы профиль ошол багыт кесип ээлерине ошол кандай десек уруксат берген. Алар ошол 4 жылдык мисалы үчүн бакалаврды булар 5 жылдык кылып программа кылып түзүп берген да. Булар эгерде көзөмөлдөп туруп, окуу жай менен биргеликте ошол сөзсүз түрдө катышып окуган болсо, анда дурус. Бирок анда деле көзөмөл болбосо, ол канчалык деңгээлде окуп жатат. Ал жанагы сиз айткандай телефон болобу, кандай кайсы смартфон болбосун, ноутбук менен киргендер бар, планшет менен киргендер бар да сабакка. Анан бияка коюп көңүл бурбай жүргөн болсо, анда ал эч кандай бир пайдалуу илим ала албайт да. Пайдалуу илим ала албайт. Анан азыр көрүп атасыз, онлайн деп аябай сабактар көбөйгөн. Онлайн окуп деле, мисалы үчүн ушул жерде туруп Европадагы кээ бир окуу жайларына тапшыргандар бар экен, Американын кээ бир окуу жайларына бар экен, Эмираттагы кээ бир окуу жайларга тапшырып окуп жүргөндөр бар экен Кыргызстанда. Бул эми жакшы көрүнүш. Онлайн дистанттык окуу деп коет, бул жакшы. Анан жөн эле жанагындай курс ачып коюп, онлайн окугула деп ачып коюп окугандар, алардын деле ичинден окуп жаткандары бар. Анан жакшы окубай жаткандары деле бар да. Бул эми ар бир ошол окуучунун илим талап кылуучунун өзүнүн деңгээлине, өзүнүн аракетине жараша болот. Бирок сиз айткандай жанагындай бизнес катарында, акча топтоо катарында ушундай курстарды ачып иштеткен болсо бул дурус эмес да. Аны акча төлөп алгандан кийин аны сөзсүз түрдө анын акысын бериш керек. Ага сабак өтүш керек. Кире турган мезгилинде кириш керек. Азыр баягындай жалп болуп онлайн сабактарды өткөрүп алып, ачып алып, бизге сабак өтпөйт дегендер деле жок эмес. Булар эми биз ойлойм, муфтият баягындай бир көзөмөлгө алган болсо, секин бир барып бир ордуна түшөт.